Ассаламу алейкум биздин көрүүчүлөр, биздин катталуучулар, сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бул видеодо биздин ден соолукка эң зыян тамак аштар, биздин организмге эң чоң зыян алып келген продуктылар менен таанышмакчыбыз. Бул видеону көргөндөн кийин биз ойлойбуз, бул тамак аштарды ар бирибиз жеп көргөн болушубуз керек деп. Эгерде бул тамак аштарды сиз азыр деле өзүңүздүн жашооңузда колдонуп жатсаңыз, акырындан баш тарта баштаңыз. Анткени булар ден соолукту, биздин организмди билинбей өлтүрө берет. Анда эмесе кеттик. Биринчи, бул сосиска, сарделька, колбасалар. Ооба, сосиска, колбасалар. Дегеле бардык кайры иштелип чыккан эттер, орусча переработанный эттер. Эгерде сиз доктурга барып, мен кантип туура тамактансам ден соолукта болом деп сурасаңыз, тажрыйбалуу доктур сизге эң биринчи рационуңуздан сиз колбаса, сосискалардан баш тартууңуз керек деп айтат. Эгерде сиз булардын курамында эт бар деп ойлосоңуз, сиз адашасыз. Анын курамында чыныгы эт 10%дан ашпайт. Жана көбүнчө сосиска, колбасалар этке таптакыр тиешеси жок. Алардын курамында транс майлар, орусча транс жыры, жасалма майлар, сапаты эң төмөн майлар абдан көп өлчөмдө. Заманбап технологиялар азыр ушунчалык күчтүү ароматизаторларды чыгарат. Ароматизатор деген бул жасалма даам берүүчү. Алар эттин даамын жытын дал өзүндөй кылып бизге жыттатып жана даамын чыгарып бере алат. Колбаса, сосискаларды чыгарууга келген эттер бул отход эттер болуп саналат. Эч кандай филе, куйрук май, кара кесек эттер курамында жок. Ал эми колбасадагы жумшак розовый түс натрийдин нитраты кошулганда ушул түстү берет. Бирок андагы эң коркунучтуу копченый колбасадагы, ышталган колбасадагы кошулма бул суюк түтүн, орусча жидкий дым. Анткени илгери кантип жасашчу? Илгери чындыгында колбасаны ыштачу. Азыр эч ким чыныгы отто ыштабайт. Өндүрүштүк масштабта ышталган колбасанын даамын алыш үчүн бул жидкий дымды кошушат. Бул зат ышталгандай кылып даам берип турат. Европада жидкий дымга тыюу салынган, анткени бул эң күчтүү канцероген. Канцероген деген бул организмге таасир эткенде рак жана башка шишик ооруларын пайда кылуучу түрдүү химиялык бирикмелер. Жана бул организмге ракты пайда кылат, бирок СНГ өлкөлөрүндө азырынча легалдуу. Кийинки таттуу газдалган суусундуктар, же болбосо газировкалар. Чындыгында газировка деген бул сироп, курамы боюнча сироп жана жөн гана суюк жана лимонад деп атап коюшат. 1 литр Кока-Колада 25 кашык сахар бар. Суусуңарды басат десеңиз, сиз жаңылышасыз. Тескерисинче 25 кашык сахар менен бул суусундук кайра сизди суусатат. Өкүнүчтүүсү, азыр көпчүлүк адамдар газдалган таттуу суусундуктарды ичкенди жактырышат жана газдалган суусундуктагы даам бергичтердин, боектордун, консерванттардын көлөмү абдан чоң. Ошондой эле газировкадагы фосфор кислотасы дагы абдан зыян. Бул зат сиздин организмдеги кальцийдин алмашуусуна чоң таасир тийгизет. Эгерде көп өлчөмдө газировка иче берсе, сиздин организмден кальцийди сүрүп чыгып таштайт. Ал эми бул жаш өспүрүм балдарга өтө зыян, анткени кальций сөөктү бекемдейт жана өрчүшүнө чоң жардамын тийгизет. Жана фосфор кислотасын көп өлчөмдө колдонуу жаш балдарга өтө зыянын тийгизет. Кийинки тизмеде бул чипсы. Ошондой эле сиздер билгендей картошка фри жана фри түрүндө майга куйкаланып бышырылгандар. Чипсынын ар бир баштыкчасында глютамат, натрий, фосфат, натрий жана дагы көптөгөн организмге зыян келтирүүчү нерселер бар. Ошондой эле куйкаланган май, кайра кайнатыла берген май бул канцероген болуп саналат. Бул дагы өкүнүчтүү, анткени дээрлик бардыгы чипсыны сүйсө керек. Кийинки бул йогурт. Кээ бириңиздер айтышыңыз мүмкүн, йогурт таза чыныгы сүттөн жасалат деп. Ооба, эгер сиз чыныгы сүттөн жасалган ага өзүңүз жер жемиштерди кошуп,
йогурт кылып ичкенди айтып жатсаңыз, ал эми супермаркеттеги йогурттар, өндүрүштүк масштабтагы йогурттар йогурт деген сөзгө татыктуу келе бербейт. Рецепти чыныгы йогурттукуна дал келбейт. Ал жакта кургак сүттүн негизинде жасалат жана даам берүүчү кошулмаларды ошондой эле жасалма коюланткыч кошушат. Эгерде сиз супермаркеттен, дүкөндөн йогурт алып жатканда курамын окусаңыз, сиз көпчүлүк учурда крахмалды жолуктурасыз. Ооба, крахмал, анткени крахмал универсалдуу коюланткыч болуп эсептелинет. Эгерде крахмал кошулган болсо, бул жасалма йогурт. Андан ары кеттик, майонез. Албетте эл арасындагы курамы менен жана сыйга ээ болгон майонездер бар. Же болбосо өз колубуз менен жасаган, бирок чоң өндүрүштүк масштабта майонез чыгаргандар башка жол менен кетишкен. Ал жакта ушунча нерсенин бардыгын кошуп салышкан. Ал жакта даам бергичтер да, боёктор дагы, трансмайлар же болбосо орусча транс жиры, бул дээрлик коркунучтуу кошулма. Бул арзан, начар сапаттагы май. Ооба, даамдуу дагы, элге дагы жагат даамы, бирок бул өтө канцерогендүү зат. Организмге зыяны өтө чоң жана организмден чыгып кетүүсүнө көп убакыт керек. Ошондой эле дүйнөлүк уюмдар 21-кылымда трансмайлар менен күрөшүн улантып келүүдө жана элге аз колдонуусун үгүттөп келүүдө. Кийинки крабовые палочки. Балким сиз жеп көргөндүрсүз. Эгерде бул нерсе краб деген жандыктан жасалат десеңиз, жаңылышасыз. Крабовые палочкини чыгарган өнөр жайлар дээрлик көпчүлүгү балыктын этин колдонору айтылган. Чындыгында бул балык иштелип чыккандан кийинки калдыктардан жасалат. Орусча отход десек туура болот. Жана өзүнүн консервант, даам берүүчү нерселери кошулат. Ошентип крабовые палочки жейм дегендин ордуна чыныгы балыкты бышырып жесеңиз, курсагыңыз 100 эсе ыраазы болот. Кийинки консервалар. Дээрлик бардык консервалар бул начарыраак продуктулар. Любой өзүн сыйлаган диетолог канчалык жашооңордо консерваны аз колдонсоңор, ошончолук жакшы деп айтат. Өзгөчө консерваны алып жатканда курамын карап көрсөңүз, курамында сахар бар бекен. Көпчүлүк учурда сахар бар. Эгерде консервада сахар болсо, бул дисплазия соединительной ткани дегенге алып келет. Жөнөкөй сөз менен айтканда, дене бөлүктөрүнүн бири-бири менен байланышуусу начарлайт. Бул абдан коркунучтуу. Кийинки туз. Көпчүлүк элдер тузду ак өлүм деп атап коюшат. Негизинен тузду колдонсо болот, бирок колдонуу дүйнөнүн алдыңкы медициналык борборлору 5 граммдан суткасына ашпашын айтып келишет. Туз организмде көп болуп кетсе, денеңиздеги суюктуктун балансын бузат, бөйрөктүн жетишсиздигине алып келет, жүрөк ооруларына жана артериялык басымдын жогорулашына алып келет. Ошондой эле көп туз бул канцероген болуп эсептелинет. Ошондой эле жогоруда айтып өткөн чипсиде туз абдан көп өлчөмдө. Андан ары кеттик. Жемиш ширелери, же болбосо орусча фруктовые соки. Биз натуралдык үй шартында жасалганда эмес, ошол өндүрүштүк масштабта жасалганда айтып жатабыз. Өндүрүштүк масштабтагы мындай жемиш ширесин жасагандар албетте боёкторду жана даамдаткычтарды кошушат. Негизи эле боёктор жасалма даам берүүчү заттар, адам организмине зыяны өтө чоң. Мисалы, апельсиндин натуралдык ширеси деп коробкасына жазып койсо эле, чыныгы шире болуп калбайт. Ал жакта чыныгы шире 10% ашпайт. Калганы даам берүүчүлөр жана шекер болуп эсептелинет. Кийинки жалтыраган алма. Сиз мындай алмаларды чоң супермаркеттерден көрсөңүз керек. Жалтырап көз жоосун алып текчелерде турганын. Мындай абдан жалтырап көрүнүш үчүн аны парафин деген зат менен сүртүшкөн. Сүрткөндөн кийин ушундай жалтырап көрүнүп калат. Ал эми парафинди суу менен жууп кетирип дээрлик мүмкүн эмес, анткени парафин гидрофобтук зат. Жана парафинди тамак катары жегенге дээрлик болбойт, зыян. Бирок мындай алмаларды жегенге болот. Кайсыл учурда десеңиз, кабыгын аарчып. Негизи эле бардык жер жемиштердин кабыгын аарчуу сунушталат, анткени кабыкта пестицид деген жемишке зыян алып келген заттардан сактаган зат бар. Ошолордон арылуу үчүн кабыгын аарчуу сунушталат. Кийинки шпинат, же болбосо дээрлик бардык жашылчалар. Биз нитрат жөнүндө жана ал зат адам организмине зыян экенин айтканбыз. Мына ошол нитраттар көп өлчөм бул жерге эң жакын өскөн жашылчаларда болот. Жана ошол жашылчалардын ичинен шпинат деген жашылча нитрат боюнча
чемпион достор. Тилекке каршы шпинаттын кыргызчасын билбей койдук. Ким билсе комментарийге кыргызчасын жазып койсоңуз биз дагы жана башка көрүүчүлөр дагы ыраазы болот. Бул шпинат нитрат боюнча чемпион. Шпинатта нитраттын өлчөмү нормалдык өлчөмдөн 50 эсе көп болот. Кантип жеш керек десеңиз, колдонуунун алдында 2 сааттан кем эмес сууга чылап коюу зарыл. Бул видеодон кийин кантип жашаш керек достор. Бул видеодогунун 90%ын дээрлик бардыгыбыз колдонот болушубуз керек. Ким кайсы продуктуну колдонот комментарийге жазыңыз, жана дагы кандай зыян продуктыларды билесиз комментарийге оюңуз менен бөлүшүңүз. Жана дагы бул видеону жакындарыңыз, досторуңуз, эже ага, карындаштарыңыз, ата-энеңиз көрсүн десеңиз, бул видеонун ссылкасын жакындарыңызга жиберип коюңуз, аларга дагы пайдасы тийсин. Эгерде бул видео сизге пайдалуу болсо, каналга катталып жана лайк басып коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.